Ушул жылы жергиликтүү бюджеттерге кошумча 2,1 миллиард сом берилет. Каражат киреше салыгын бөлүштүрүү аркылуу ишке ашат. Мындан сырткары 2 миллиард сом республикалык бюджеттин өзүнчө беренеси менен экспортко чыккан тармактарды колдоо максатында бөлүнөт. Бул тууралуу региондорду өнүктүрүү боюнча улуттук диалог конференциясында президент Сооронбай Жээнбеков айтып, мамлекеттин алдындагы кепилдик фондунун каражаты 3 эсеге көбөйгөнүн кошумчалады. Ular kefillik fonsundan beri özü 72 milyon son milyon başlayan büdjetten karar verildi. Ular bu yıl 3 esege köbeydi, 656 dolar, 755 milyon sonunda ular kefillik verildi. Bu 3 esege köbeydi. 3 esege köbeydi. O son kefillik vergen negizinde başka kommersiyalık, önöktöz banklar arkılı 3 milyar somga jakın kreditlerdi alганга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мамлекеттин кепилдик фонду 3 топко бөлүнөт. Анын алкагында алгач 14 АБ курулат. Экинчи этабында 17 мекеме ишкана инвесторлордун жардамы менен ишин баштайт. Ал эми 3-чү топко кирген 15 долбоор 2026-жылы ишке кирери пландалган. Жээнбеков биринчи жана экинчи топтогу долбоорлор 2023-жылы ишке ашарын. Мунун алкагында жалпы суммасы 18 миллиард сомду түзгөн 31 суу чарба объектилери колдонууга берилерин белгиледи. Таза суу өлкөсү дейбиз, бирок halkın jarымы turmuş тынчылыкта таза сууга муктаж. Таза суу болсо кайдагы экономика, каяктагы ден соолук, кайдагы туризм деп айтабыз. Таза жерге ким келет? Ал жерге эч ким келбейт. Ишканада курбайт ал жерге. Ошон үчүн буну биз колго алышыбыз керек. Колго алып, мындагы абдан амбициялуу максатыбыз 5 жылда ода бергенбиз, Кыргызстандын бардык айылдарын таза суу менен камсыздабыз деп. Мындай дегени менен аймактардагы акыбал көпчүлүктү канааттандырбайт. Өткөн доорду элестеткен жол, айрым аймактарда сыны кетип, сыры өчкөн мектеп, булардын бардыгы азыркы жана буга чейинки иштеп кеткен аткаруу бийлигинин ишинен кабар берет. Мисалы 25 000 калкы бар Жалал-Абадтын Тогуз-Тор районунун эли аңкыр чуңкур жолдун азабын тартып, турак жай салуу үчүн жерге жылдап кезек күтүп келишет. Эң чоң айыл өкмөтүнүн Каргалык айыл өкмөтүнө мында 1,5 миңден ашык жер алууга биздин жаштарыбыз очередде турат да. Ар бир башка айылдарда 2,000-2,5 миң айласында калк жашайт. Мында азыр средний 250ден адам очередде турат да бүгүнкүндө. Аймактарды өнүктүрүү боюнча жыйынга өлкө аймагынан жергиликтүү аткаруу бийлигинин өкүлдөрү келишти. Жыйында катышуучулардын бардыгына сөз берилбеди. Бирок алдын ала даярдалгандар гана сөзгө чыгышып, мамлекет башчынын демилгесин колдоого аларын билдиришти. Талас ели сизге жана сиз баштаган бийлик ээлерине өкмөт башчысы Дастан Рыспековичке терең ыраазычылык билдирет. Себеп дегенде мынакей 1 жыл ичинде жумуш сапары менен 2 рет келип биздин эл менен жолугушуп бир топ проблемаларды чечкенге жардам берүүсүнө терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми региондордо ачылып жаткан өнөр жай ишканалары 5 жылдан 10 жылга чейин киреше, сатуу, жер жана мүлк салыгын төлөөдөн толук бошотулат. Чечим өкмөттүн тизмеси менен тандалган аймактарга гана тиешелүү болот. Анткени өлкөдө 435 айыл өкмөтү болсо, анын 300дөн ашууну дотацияда турат. Мындан сырткары ишкерлерди колдой турган жаңы институт түзүлөт. Эң күчтүү регион болуш үчүн 2 шарт бар. Муну кабыл аласыздар, албайсыздар, өзүңүздүн командаңыз менен ойлоңуз. Биринчи шарт, ошол жердеги жетекчини, ошол жердеги жергиликтүү эл шайлаш керек. Аким болобу, мэр болобу, кимиси болот. Себеби бүгүнкү күндө сиздин акимдериңиз, губернаторуңуз издевенческий настроение менен иштеп атат. Сизге сонун отчетторду берет, сонун болуп атат деп. А самом деле андай эмес. Siz ошондо реалдуу жагдайды ошондо көрөсүз. Экинчи шарт. Кирешеден ошол түшкөн бюджетке түшкөн акчанын бир топ бөлүгүн ошол жакта калыш керек. Региондорду өнүктүрүү боюнча улуттук диалог 2 күнгө созулуп, анда аймактарды туруктуу өнүктүрүү талкууланат. Ал эми бүгүнкү иш-чарада эмгеги элине сиңген айрым айыл өкмөт, айылдык кеңештин депутаттары президенттин энчилүү сааттары менен сыйланышты. Зара Бакаева, Чыңгыз Айбашев, Next TV күндүн темасы үчүн.